Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 22 ноябрь 2024 жыл мен сіздерге Мады тарапта жайгашкан жаңы Будалык айылынан сатыла турган 5 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так, жери теп-тегиз экен. Анан жер участогубуз шаарга караган көчөдө жайгашкан туғандар. Таза суу бар, свет бар. Шаарга караган көчөдө сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Мен сіздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Эгерде сиздер Ош шаар тараптан келген болсоңуздар, Ош өзгөн трассасында жайгашкан Учкун айылын билесиздер. Учкундун центринде светофор бар. Ошол жерден оңго Мал базарга бурулуп, Мал базарга кирбей, жоштон өтсөңүздөр сол тарапта жаңы Будалык айылынан кире бериши болуп калат. Алсаңыздар, Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта жайгашкан Чагыр айылын билесиздер. Чагырга кирип, Чагырдан өтсөңүздөр оң тарапта ушул жаңы Будалык айылынын кире бериши болуп калат. Кирип келе бересиздер, эки тараптан тең. Могул жерде канал бар, каналдан өтүп эле солго бурулуп, оң тараптагы шаарга караган көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз турат тугандар. Ушул көчөнүн эле ортосунда, оң тарабында сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. 5 соток, кызыл китеби бар, документи так. Жери теп-тегиз экен, эч кандай бир уклон жок. Анан ал жакта даяр фундаменти дагы бар. Анан туугандар, мына мен турган көчө бул шаарга караган көчө экен. Условияларына келе турган болсок, свет бар, көрүп атасыздар. Анан мына көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Таза суу бар, свет бар. Так. Ушундай караңыздар, үйлөрдүн саны деле көп экен. Үйлөр өтө көп туугандар. Так, чек арасы бул ошондо жер участогубуз угловой жерде жайгашкан. Эки көчөнүн ортосу экен. Мына мен турган көчөнүн бою. Анан кааласаңыздар, ал жактан дагы бир көчө. Мындай наркы көчөгө өткөрө турган кичинекей көчө экен. Ошол эки көчөнүн ортосунда ушул сатылуучу жер участогубуз турат. Узун турасы 20га 25, жери тегиз. Анан мына ушундай фундаменти дагы бар экен. Эми кааласаңыздар, буз аласыздар же болбосо дагы бир жакшынакай кылып оңдоп түздөп үй сала берсеңиздер деле болот. Эми ал жагын өзүңүздөр чөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Онда караңыздар, мына үйлөрдүн саны көп. Үй өтө көп. Мына жер бош турат. Караңыздар, себептенде бул жерге мектеп, бала бакча, ФАП түшөт экен. Анан бул жака 150 метр жүрсөңүздөр, мына оң тарапта мечити деле бар жаңы Будалыктын. Бул айылдын нар жагы уже Кызыл Тал айылы, 18 деп коет. Ал айылда мектеп, бала бакча бардыгы бар. Маршруттук каттамы дагы бар. 161 шаардын буш-буштарына барат тугандар. Түшүнбөй калган болсоңуздар, эсине чалып келип, же болбосо өзүнө чалып деле бир сурап толук маалымат алсаңыздар болот. Жер алган адам азыр утулбайт. Себептен жердин баасы жылдан жылга кымбаттап аткан учуру. Кызыл китеби бар экен. Саткан себеби акча керек болуп атат экен эсине. Срочно акча керек болуп атат экен, ошол себептен сатып экен. Лайктан басып, дос таныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сатылуучу жер участок издеп жүргөндөр. Узун турасы 20га 25 болгондо туугандар, мисалы, мына жагы 25 болот, билесиздер, бул жагы болсо, мына жагына турасы болот 20 метр ал жагы. 20га 25. Так, дагы кандай маалымат берсек? Болду окшойт менимче. Эң негизгиси маршрутка бар бул жерде 161. Шаардын буш-буштарына барат. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Эми айтып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бирок квартирага алмашуу жолдору бар деди. Мына жерди алып, үстүнө дагы акча кошуп берет. Ошентип акчасын келишип алмашып алсаңыздар деле болот. Ондар баасын айтайын. 1 миллион 850 миң сом 5 соток шаарга караган көчө бул. Анан 1 миллион 850 миң деп тура бербейт, түшүрүп берет. Жакшы түшүрүп берет экен туугандар. Балким 1 миллион 700гө берет, балким 1 миллион 750гө берет. Эми ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сурайсыздар, барыңыздарга ийгилик. Ушундай 5 соток жер участокто колдончу албаңыздар.